Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн кыргыз тил сабагынан бир тутумдуу сүйлөмдөр жана атама сүйлөмдөр жөнүндө түшүнүк алабыз. Бир тутумдуу сүйлөмдөр бул баш мүчөлөрдүн бирөө эле катышса бир тутумдуу сүйлөмдөр болот. Эми ошол бир тутумдуу сүйлөмдөр баяндоочтун базасында уюшулган бир тутумдуу сүйлөмдөр жана эйнин базасында уюшулган бир тутумдуу сүйлөмдөр болуп бөлүнөт. Биз баяндоочтун базасында уюшулган бир тутумдуу сүйлөмдөрдү мурунку сабактарыбызда өткөнбүз. Кайталап өтөлүк. Аларга жалпы жактуу сүйлөм, белгилүү жактуу сүйлөм, белгисиз жактуу сүйлөм, жаксыз сүйлөмдөр кирет. Жалпы жактуу сүйлөм. Буга бардык жактын мүчөлөрү уланат баяндооч сөзгө. Мисалы, кеп жебеске акылды айтпа. Кеп жебеске акылды эмне кылба? Айтпа. Сүйлөмдүн баяндоочу кимге акылды айтпа? Кеп жебеске. Сүйлөмдүн толуктоочу кеп жебеске эмнени айтпа? Акылды сүйлөмдүн толуктоочу. Бул сүйлөмдө баяндооч гана катышты, экинчи жакка тиешелүү болду. Белгилүү жактуу сүйлөм. Бул белгилүү жактуу сүйлөмдө биринчи, экинчи жактын мүчөлөрү баяндоочко уланат. Мисалы, сөздү таап сүйлө, таптап сүйлө. Сүйлөм түзүлүшү боюнча татаал сүйлөм. Биринчи жөнөкөй сүйлөмдү талдап алалы. Сөздү таап эмне кыл? Сүйлө. Сүйлөмдүн баяндоочу эмнени таап сүйлө? Сөздү. Сүйлөмдүн толуктоочу сөздү кантип сүйлө? Таап сүйлөмдүн бышыктоочу. Экинчи жөнөкөй сүйлөмдү талдайлы. Таптап сүйлө. Эмне кыл? Сүйлө. Сүйлөмдүн баяндоочу кантип сүйлө? Таптап сүйлөмдүн бышыктоочу. Бул жерде дагы баяндоочтор эле катышты, экинчи жакка тиешелүү болду. Белгисиз жактуу сүйлөм. Бул жерде үчүнчү жактын мүчөсү баяндоочко уланат экен. Мисалы, добушун катуу чыгарат го. Добушун катуу эмне кылат го? Чыгарат го. Сүйлөмдүн баяндоочу эмнесин катуу чыгарат го? Добушун. Сүйлөмдүн толуктоочу добушун кандай чыгарат го? Катуу. Сүйлөмдүн бышыктоочу. Бул жерде дагы баш мүчөлөрдүн бирөө эле бар, баяндоочу эле бар, үчүнчү жакка тиешелүү болду. Жаксыз сүйлөмдө жакты талап кылбайт экен сүйлөм. Мисалы, дастарконго борсокту төгүүгө болот. Дастарконго борсокту эмне кылууга болот? Төгүүгө. Сүйлөмдүн баяндоочу. Дастарконго эмнени төгүүгө болот? Борсокту. Сүйлөмдүн толуктоочу. Эмнеге борсокту төгүүгө болот? Дастарконго. Сүйлөмдүн толуктоочу. Бул сүйлөмдө дагы баяндоочу эле бар, жак мүчөнү талап кылган жок. Эми эйнин базасында уюшулган бир тутумдуу сүйлөмдөргө токтололу. Ага атама сүйлөм кирет. Атама сүйлөм. Атама сүйлөмдүн уюштуруучу негизин атооч сөздөр, көбүнчө атооч жөндөмөсүндөгү зат атоочтор түзөт. Кубулуштардын, окуянын, мезгилдин, орун мейкиндиктин аттарын жалпы атоо иретинде айтылган бир тутумдуу сүйлөмдөр атама сүйлөм деп аталат. Башкача айтканда, атама сүйлөмдү уюштуруп турган сөз же сөз айкаштары көбүнчө жалпы мааниде болот да, андан кийин ага байланыштуу айтылган сүйлөмдөр анын жалпы маанисин тактап, чечмелеп же ал жалпы маанини улантып турат. Мисалы, кыш жөнүндө жаза турган болсок, кыш, калың кар, ичиркенткен суук. Андан ары кыш жөнүндө тактап, чечмелеп жазып кете берсек болот экен. Мына ушул сөздөр атама сүйлөмдөр болот экен. Атама сүйлөмдөр грамматикалык түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт: жалаң жана жайылма. Жалаң сүйлөмгө бир эле сөздөн турса, жалаң сүйлөм, эки же андан ашык сөздөн, сөз айкашынан турса, жайылма сүйлөм болот. Мисалы, бул жерден көрсөтөлү: жалаң сүйлөм кыш, жайылма сүйлөм калың кар, ичиркенткен суук. Атама сүйлөмдөр бир нече түргө бөлүнөт. Зат, окуя, кубулуштарды атоо иретинде айтылат. Мисалы, жай мезгили окуянын кайсы убакта болуп атканын көрсөтүп атат. Мезгилдик орундук маанини билдирет. Мисалы, караңгы түн мезгилин билдирип атат, кайсы убакта экенин.
заттын сындык, кыймылдык белгилерин атоо иретинде колдонулат. Мисалы, жыл мезгилин ылгабас, кыштыр жайдыр кургабас сындык белгисин билдирди. Табышты элести атоо, мисалы, жылт-жулт элести билдирип атат. Эмоциялык көркөмдүктү айтылуу менен психикалык абалды билдирет. Мисалы, өрт десе, эмоцияны билдирди. Эми балдар, силер 254-чү көнүгүүнү карап, биринчи, экинчи сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, сөз түркүмүн аныктайсыңар. Бул жерде атама сүйлөмдөр гана жазылган. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.